Салам достор, бүгүнкү биздин физикадан өтүүчү темабыз плазма жөнүндө жалпы түшүнүк. Сиздер менен Абдыкапарова Жылдыз. Бүгүнкү сабактын максаты плазма жөнүндө жалпы түшүнүк алуу, плазманын түрлөрүн үйрөнүү жана плазманы изилдөөдөгү республикабыздагы окумуштуулардын салымы. Плазма жөнүндө биз мурдагы класстарда дагы маалымат алганбыз жана бүгүнкү сабак менен өзүбүздүн билимибизди бышыктайбыз. Ушул сүрөттө көрүп тургандай эле эң төмөнкү температурада бардык заттар катуу абалда болушат. Isытуудан алар суюк, андан кийин газ абалына өтөт. Андан ары температура жогорулаганда тез кыймылга келген атомдордун же молекулалардын кагылышуусунан газдардын иондошуусу башталат. Мында ал зат плазма деп аталган жаңы абалга өтөт. Ошондо плазма бардык же көпчүлүк молекулалары, атомдору иондошкон газ. Плазманын составына нейтралдык атомдор, электрондор жана иондор кирет. Өзүнүн бир нече касиеттерине карата плазма заттын 4-чү абалы деп аталат. Иондошуу даражасына жараша плазма 3кө бөлүнөт: толук иондошкон, жартылай иондошкон жана начар иондошкон плазма. Жер атмосферасынын жогорку ионосфера катмары табигый шарттагы начар иондошкон плазмага кирет. Күн, ысык жылдыздар, жылдыз аралык чөйрө өтө жогору температурада пайда болгон толук иондошкон плазманын мисалы. Жасалма жол менен алынган газ разряддарынын жана газ разряд лампалардагы плазмалар түрдүү даражадагы жартылай иондошкон плазма. Плазмадагы заряддалган бөлүкчөлөрдүн кыймылынын ылдамдыгына жараша ысык жана муздак болуп экиге бөлүнөт. Галактикалар менен жылдыз аралык мейкиндиктеги толтуруп турган чөйрө плазма балында болот. Булар төмөнкү температурадагы плазмалар болушат. Эми ушул плазманын эки түрүнө бир нече мисалдарды келтирелик. Ысык плазмага күн жана жылдыздар кирет. Ал эми муздак плазмага шамдын жарыгы, молния, северное сияние, межзвездная среда, дуговой разряд жана тлеющий разряд кирет. Биздин плазманы изилдөөдөгү республикабыздагы окумуштуулардын салымы жөнүндө айтып кетсек, плазма боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын физика институтунда окумуштуулар Жээнбаев бул биринчи сүрөттөгү окумуштуу жана Энгельш бул экинчи сүрөттөгү окумуштуу тарабынан атом жана молекула спектроскопиясы деген жалпы проблема боюнча илимий изилдөө иштери аткарылган. Бул багыттагы фундаменталдык изилдөөлөр төмөнкү температуралуу плазмадагы физикалык жана физика-химиялык процесстерди изилдөөгө, жарыктын жана жаңы булактарын түзүүгө, жаа разрядын теориясы менен плазматронду өнүктүрүүгө арналган. Ошондой эле төмөнкү температуралуу плазманын электрдик генераторду, плазматрондордун жаңы конструкциялары иштелип чыкты. Ал стабилдүүлүктүн натыйжасында плазохимияда, плазмалык башка тармактарда колдонулган. Үчүнчү сүрөттө болсо төмөнкү температуралуу плазманын электрдик генератору сүрөттөлүп жатат. Биздин республикада плазманын өнүгүшүнө өзүнүн салымын кошкон дагы бир окумуштуу Жайнаков Аманбек. Ал 10дон ашуун илимдин кандидатын даярдап чыккан. Жайнаков Аманбек курулуш жана башка материалдарды плазмалуу технологиялык иштетүүнү өнүктүрүү боюнча эмгеги зор. Эми плазма жөнүндө айтып кетсек, плазма төмөндөгү касиеттерге ээ. Плазма электр жана магниттик талааларында оңой жуулат. Плазмада ар түрдүү термелүүлөр жана толкундар жеңил эле келип чыгат. Иондошуу даражасы өскөн сайын анын өткөрүмдүүлүгү да жогорулайт экен. Аламдагы заттардын көпчүлүгү, бул 99% плазма балында. Газдарда бүлбүлдө, жаа, учкун жана башка плазма пайда болот. Жарнама түтүгүндө, күндүзгү жарык лампасында, газ лазеринде, МГД генераторда плазма кеңири колдонулат. Жана бул сүрөттөрдө плазманын колдонулушунун бир нече мисалдары бар. Бул биздин жашообуздагы мисалдары. Мисалы северное сияние жана молния, ал эми плазмалык телевизорлор, плазмалык лампалар. Түндөсү болсо бизге жарнама көрүнүш үчүн ушундай плазманын мисалда көрүнүп турат. Ал металлдарды кесүүдө, ширетүүдө, катуу тектерден турган скважиналарды бургулоодо жана башка колдонулат. Башкарылуучу термоядрдык реакцияларды түзүү үчүн жогорку температуралуу плазманы колдонуунун келечеги чоң экенин окумуштуулар изилдеп жатышат. Мындан зор маселелердин чечилиши адам баласына энергиянын түгөнгүс булагын берет. Плазма биздин жашообузда өтө чоң ролду ойнойт экен. Саламатта калыңыздар балдар жана көңүл бурганыңар үчүн рахмат.